23 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Саламатсыздарбы? Жогорку Кеңеш интернетте жалаа жабуу үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Депутаттар парламенттин 23 октябрдагы жыйынында ЖМКда жана интернетте жалаа жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырышты. Документти 63 депутат колдоп, 6 эл өкүлү каршы добуш берди. Талкуунун жүрүшүндө депутаттардын көбү айып пул өлчөмүн азайтуу керектигин айтышты. Алсак эл өкүлү Жанар Акаев аны 100 эсеге 1000-2000 сомго чейин төмөндөтүүнү сунуштады. Ошол эле маалда парламентарийлердин көбү интернетте жалаа жабуу үчүн айып салуу мыйзам учурда зарыл экенин айтышты. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоору кабыл алынаарынан күмөнү жок экенин белгиледи. Буга чейин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Маданият министрлигин мыйзам долбоорун чакыртып алууга үндөгөн. Ал документте көрсөтүлгөн айып пулдун өлчөмү негизсиз жогору экенин билдирген. Интернетте жана ЖМКда жалаа жабуу, мазактоо үчүн айып салуу жөнүндө мыйзам долбоорун Маданият министрлиги демилгелеген. Документке ылайык ЖМКда же интернетте мазактоо жана жалаа жабуу үчүн жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 3000 сом айып салуу сунушталууда. Демилгечилердин айтымында акыркы кездерде ЖМК жана интернет ресурстар аркылуу мазактоо, жалаа жабуу учурлары көбөйгөнү байкалууда. Милиция Ош Ноокат жолунун талкаланып жатканын көрсөткөн активистти кармады. Кечээ милиция Ош облусунун Ноокат районунда жергиликтүү активист Азамат Карабаевди кармады. Ага чейин ал курулуп жаткан Ош Ноокат жолунун талкаланган жерлерин көрсөтүп, социалдык тармактарга видео жарыялаган. Мына Ош Ноокат жолу курулуп, жаңы асфальт басылып жатат, бирок жаңы асфальт мынтип талкаланып жатат. Бул канчага чейин чыдайт? Ал жакта дагы талкаланып турат деген ал видеодо. Кийин активист аны жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкери жол эрежесин бузган токтоткон учур тартылган дагы бир видеону жарыялаган. Андан соң ал жерге милиция кызматкерлери келип, анын үстүнөн тергөө жүрүп жатканын билдиришкен. Кайсы иш боюнча экенин айтыңыз? Менин маалыматым жок. Түн ортосунда келип, май кызматкери жалган айтып жатат. Мага эч кандай чакыруу берилген жок. Кайсы иш? Жок дегенде телефон чалуу керек эле деген активист видеодо. Милиция кызматкери жооп катары тергөөчү анын телефон номерун билбегенин айткан. Кийин Карабаев милиция бөлүмүнө жеткилүү убактылуу кармоочу жайга киргизилүүдө. Облустук милиция клубко маалымдагандай, Кулатов айылынын тургуну массалык башаламандыкка айыпталууда. Мекеменин маалыматына ылайык, июль айынын башында Азамат Карабаев жана анын айылдаштары ЮКС цемент заводуна барып, активистти кайра жумушка алууну талап кылышкан. Милиция Карабаев ошол учурда өзүнүн «За правду» YouTube каналына цемент заводу жөнүндө видео жүктөгөнүн белгиледи. Ал видео боюнча жүргүзүлгөн соттук лингвистикалык экспертиза кылмыш ишин козгоого оң чечим берген. «За правду» YouTube каналында Азамат Карабаев ЮКС цемент заводу тууралуу оңго чукул видеоролик жарыялаган. Алардын биринде ал жергиликтүү тургундар заводдун ишине каршылыгын билдирүү үчүн заводдун алдында чогулушканын билдирген. Анын айтымында заводдун ишинен улам экологияга зыян тийип, айыл жашоочулары булганган абадан дем алууда. Парламент Жогорку соттун төрагалыгына Медербек Сатыевдин талапкерлигин жактырды. Мындай чечимди депутаттар 23 октябрдагы жыйында кабыл алды. Депутат Надира Нарматова президент биринчи жолу Жогорку соттун төрагалыгына кесипкөй адамды дайындап жатканын айтып, ошого талкуусуз добуш берүүнү сунуштады. Кесиптештери аны колдоп, Сатыевдин талапкерлигин бир добуштан жактырды. Сатыев 2013-жылы ошол кездеги депутаттар Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовго бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген айыптардан актаган судьялардын бири. Анда судьялар кеңеши актоо чечимин чыгарган судьяларды иштен мөөнөтүнөн мурда бошоткон. 2020-жылдын октябрь айында Сатыев президенттин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Андан кийин Жогорку соттун алдындагы сот департаментинин директору болгон. Ал эми 2024-жылдын башында Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Темиров Лайфтын журналисти Айке Бейшекеева дагы бир эл аралык сыйлыкка татыды. Журналист Айке Бейшекеева Free Press Unlimited эл аралык уюмунун Free Press Awards 2024 сыйлыгына татыды. Бул тууралуу уюмдун сайтына жарыяланды. Бул жолку сыйлыкка кыргызстандык Айке Бейшекеева менен палестиналык фотожурналист Мухаммеду Занууну татыды. Бейшекеева буга чейин адам укуктарын жана эркиндигин коргоодогу көрсөткөн каармандык үчүн Прагада ал эл аралык Gena Great Stevie сыйлыгына ээ болгон. 23 жаштагы Айке Бейшекеева Темиров Лайфтын журналисти. Ал башка кесиптештери менен башаламандыкка чакырууга айыпталып кармалган. 10 октябрда аны жана Актилек Капаровду сот 3 жылдык пробация менен бошоткон. Долбоор жетекчиси Махабат Тажибек кызы 6, ал эми акын Азамат Ишенбеков 5 жылга кесилген. Бейшекеева сот чечимин адилетсиз деп эсептейт.
Балбан Разак Бейшекеев дүйнө чемпионатында алтын медаль утту. Кыргыз балбаны Разак Бейшекеев Албаниянын Тирана шаарында 23 жашка чейинкилер арасында өтүп жаткан мелдеште дүйнө чемпиону болду. Ал грек-рим күрөшүнөн 67 кг салмакта күчүн ашып, алгач албаниялык, кийин азербайжандык, чейрек финалда жапониялык балбанды жеңген. Жарым финалда польшалык Арсланбек Салимовду багындырса, финалда грузиялык Диого Чхиквадзенди жеңди. 20 жаштагы Разак Бейшекеев Азия чемпионатында күмүш медаль уткан. Бир нече эл аралык мелдеште байгелүү орундарга татыган. Польшадагы эл аралык турниринде Амантур Исмаилов менен кез келип жеңишти Исмаиловго ыйгарган.